Эфирде өлкөдөгү тартип бузган жарандардын иш-аракеттерин жана мыйзам бузуу фактыларын чагылдырган ТВ кайгылуу программасы. Студияда мен Каныбек Асанкариев, саламатсыздарбы? Талас областынын жол күзөтчүлөрү менен бирге иш алып баруубузду тартуулаганды улантабыз. Бул иреттагы тартип бузгандар жоопко тартылып, бир топ протоколдор толтурулду. Алыстабаңыздар. Buradan tinetmeli olsun, takmayla olun. Amşaya gitmesin diye tak görünüyor. Булунан текшерүүгө алган учурда айдоочуда тийиштүү документтер жок болуп чыккан. Андыктан уялган бала алгач көрүнгүсү келбей, унаасынын артына отуруп алып, жашынып алганды туура көрдү. Айдоос, братан. Что, бери түшпөйсүз? Жок, түшкөн эми тартып эмне? Мен нарушать этип көзүм эчтеке кылбагам деп. Эми сизди документ менен салыштырып текшерели биринчи. Жок, эми айдоос тайын. Бери түшпөйсүз, өзүңүз уят болуп атасыз. Жок, эми уят болгону эми тартып байлаңыз болду. Айбек, аны мен тартып команда бере албайм. Бери түшүп коюңуз деп атам сизге. Мен сиздин бетиңизди көргөн да жокмун. Эми азыр эми тарткандан не кереги бар, братан? Туралы. Азыр немен деле берем. Машинасын Сүйлөшүп отуруп айдоочулук күбөлүк өзүнүкү экени да далилденди. Ал эми жанында унаага тийиштүү документтери жок болгондуктан айып короого жеткирилди. Салам алейкум, документ унутуп койдум байке. Ичкери кирип гана айдоочу жашынмайын токтотту. Унаасын бекитип, тийиштүү протокол толтурулуп, ага колун коюп анан кетти. Ал эми иштерин уланткан инспекторлор мамлекеттик номуру жок жүргөн Honda Step Wagon үлгүсүндөгү унаасынын аркасынан ээрчишти. 07-515 степ оңға алып тоқтатыңыз. Унаанын алдыңкы мамлекеттик номуру бар экен, бирок түшүп калды деп ичине салып койгон экен. Ал эми номур түшүп калса да көрүнүктүү кылып терезеге тиреп коюш керек экенин билген эмес. Бакай, сизге протокол түзүлөт. Азыр мурункудай бир эле статья эмес, эки статья. Эгерде номерди туура эмес жайгаштырган болсоңуз, ал сиздикинде лаб ойдо турбай. Ал бизге көрүнбөйт да. Номер жок деп биз атайын ошон үчүн келдик. Номер бар? Неме кассета жок, артынан да көрүсүз го, командир. Артында көрүсүз го. Номуру жанында болгондуктан ордунан тагып алды, протокол гана түзүп беришти. Айдоочу ага баш ийип толтурулган соң уялса да колун коюп берди. Өчүрүп эле койчу болду. Жок, кайра тартат. Көпкө күттүрбөй экинчи экипаждан дагы чакыруу түштү. Айтымдарында терезелерин караңгылатып алган унааны токтотуп алышып, айдоочунун документтерин алдыра албай жатышкан. Ке документтер. Азыр чачпен, салың. Айдоочуга тартип түшүндүрүлүп, ордон протокол толтурулуп, кое бериш үчүн терезелерин тазалоо керектиги айтылды. Ага макул болгон бала пленкаларын сыйрып салмай болду. Тонировкалары чечилип, протокол толтурулуп, айдоочуга колун коюп берди. Бул күнү Талаш шаарындагы иш бул унаа менен жыйынтыкталып, эртеси Кара Бура районунда уланды. Жана алгачкы эле текшерүүгө алынган унаанын айдоочусу айдоочулук көлүгү жок экен. Айдоо көлүгү жок экен. Техникалык каражаттарды каттоо жөнүндө эле көлүгү. Все, коопсуздук куруу жок үчүн токтотулган. Унаа башкарганга укугу жок болгондуктан инспектор отуруп айып короого алып бармай болду. Бирок айдоочу рулду бергиси келбей, нааразы болуп жатты. Жок, берилбейт достук. Кем өзүм өзүм личный казылбайт. Мелемет болгон болду. Экүлү чөкпөт. Бол. Комплике кирет. Бул унааны убактылуу камап протокол толтуруп беришти. Ал эми иштерин уланткан инспекторлор атайын үн белгилерин тагып алды деген шектелген 2 БМВ үлгүсүндөгү унааларды токтотушту. Бирок чыгып аларга баргыча 2 унаа тең качып кутулууга үлгүрүштү. Алардын бири биздин чыгармачылык топту дагы сүзүп кетүүгө аз калды. БМВ оңго алып токтот, кызыл БМВ. 71-30 оңго алып токтотуңуз.
Эң кызыгы экөө тең эки жака бөлүнүп качып аралап отуруп дагы таба алган жокпуз. Иши кылып биз ишибизди жыйынтыктап кеткичи бул балакайлар дагы жашынып алган бойдон чыгышкан жок. Жүк ташуучу унаанын айдоочусу тийиштүү документтери жок жүргөн. Анан мыйзамда көрсөтүлгөн талаптарга жооп бергиси келбей, баш ийбей тургалган. Разрешение должно быть на съемку. У меня частное лицо. Я имею право. Это общественное Ну и место, что? и вы нарушаете общественный порядок. Где я ты увидел, что я нарушил? Что я Вы без нарушил? документов ездите. Нет, ну ты извини, я правила не нарушил. Я нарушил правила? Вы без Нет. документов ездите. Сейчас будет. Вы имеете сейчас право сейчас? Есть, все сейчас привезут. На той машине имеете. осталось. На той машине осталось. Сейчас Ну, привезут. Сейчас көзіңізбен привезут. көрмей Вот, түсінбейсіз. вот сейчас Слова привезут. что? Сейчас привезут. Воздух. Проблем нет. У меня на той машине осталось. Это Сейчас домашняя поедем машина. тогда, давай. Сейчас едет уже. Сын едет. Сейчас привезет. Составляем протокол. Ну, хоть составите, если есть какой-то, это другой вопрос. А снимать просто так, это должно разрешение должно быть, правильно? Ты сними. Разрешение у меня законом есть. Можете почитать закон о СМИ. Так, Там все сказано. закон о СМИ сказано. Есть еще права частные, правильно, на частную жизнь. Это я, всё я если учитывается. дам разрешение, чтобы ты меня снимал. Я к вам бу- домой не бу- заходил, будь- правильно? Ну а что, Вашу если я по частную улице иду, собственность не заходил. ты Я вас извини в меня. общественном месте снимаю за Где нарушение улица? общественного порядка. Что я нарушил? Государственная авто. Что я нарушил? Без документов ездите, вот инспектора говорят. Ну, они говорят, у меня сейчас документы покажите будут на той документы, машине. если есть. Сейчас будет. Не, они должны быть на момент проверки рядом с вами. Сейчас будет. У меня на И той сейчас машине будет, остались. такого нет. Акыры баш ийди көрүнөт. Унаасын айыпкорго киргизип жатканда анан үйүнүн документтерин дагы алып келип беришти. Алар менен протокол толтурулуп, унаасы убактылуу айыбын төлөгүчөктү камакка алынды. Oturun üstte hakem canıma. Мен бара бермесмин, Siz келсиз de oturunuz canıma. Жиндени отуруп киргизип берди. Протокол толтурулуп, ага колун койду. Ал эми иштерин уланткан инспекторлор шектүү унааны токтотуп, документтерин текшермей болушту. Бирок айдоочу шериктери менен чогуу документ менен унаанын ачкычын катып кубалашмак ойнолду дешти. Ой, байке. Ой. Карбой жүр. Яшынақай сұраңызға қашасың да? Тегілер қой, водительский удостоверение. Техпаспортын қарап қой да, автоны. Кел, байке. Бәкті гүл үшін беріп қойыңыз. Бере албайм эчтеке. Не болды байке? Документин берип коюн ал өзүнө, силерден алган жокмун. Сен тоқтап тұрсаң, күлішті сөттігін салып кетіп қалбай. Шустырый болбай, байке, мақұл ба? Қарап тұрсаң алда. Он гармалать, ключ как. Ключ ты привез, да? Келіңіз бәка. Бұндай лейіп қотыр ғой, Жүріп қашпады өтігіне. Документ менен унаа ачкычын алып качкан бала үйлөрдү аралап кеткендиктен таба алышкан жок. Андыктан документтери жок, унааны алып кетүү үчүн эвакуатор чакыртылмай болду. Ал эми анысы келгиче иштерин улантып жүргөн экипаждардын бири спирт ичимдигин ичип алган айдоочуну колго түшүргөндөрүн кабарлашты. Анан бұл сізге тешілмескен қандай өзден байке? Видеоны выяснять етті да? Видео бар ма документтер? Бар. Спирт ішімден неше алдыңыз? Бейбештің? Бейбештіңіз бе? Ова. Машинаңыз қолдаңыз ба? Құлтаған жоқпын. Телефоныңызды алдыңыз ба? Алдым телефонды. Еме сіз туғандарыңызға чалыңыз, документтерін алып келсін. Жүріңіз азыр наркология бөліміне өтіп қойып. Бул айдоочу спирт ичимдигин ичип алганын мойнуна алып жатты. Ал гана эмес, наркологияны көздөй баратып, буга чейин дагы мас абалда колго түшүп, иши сотко чейин жеткенин айтты. 5-10 тең через сот чыгыптын. Дагы эле через сот чыгам да. Туурабы? Не, өкмөттү айтайын деп отурмун. Жоқ, сот болды. Хорошо, сот болбосо эмне кыласыңар? Ошону айтсаңар. Протокол өтүп бересіз бе? Болду, всё. Билем мен. Документіңіз бар ба?
Документ бuydu. Айдоочулук көлүгү негизи жок имиш. Ошондо эле соттон алдырып ийип, кайра кайтара элек экенин айтып жатты. Таржымалын айтып отуруп, наркологияда жетишти. Ичкери кирген соң бул ирет 6-чы жолу колго түшүп жатканын да айтты. 6-cı oldu. 5-ci yol maçtan var oldu çıktınız. 5-ci olduğunda avariya oldu. Avariya oldunuz mu? 138 bin sonuna düştüm. Stepti takılıp saldım. Bunu 38 bin sonuna duruştum. Жабыр каландар болгонуңуз беле? Ya, Жабыр каландар болгонуңуз беле? cevap kalan canında öz mülkülörünün dün kelini oldu. Steptin içinde olacaktır. Көпкө күттүрбөй анан айдоочунун ичкендигин тастыктоо үчүн түтүкчө үйлөтүү ыкмасы колдонулуп жатты. Эң кызыгы түтүкчө берип жаткан ак халатчан киши биздин программабызда биринчи жолу чагылдырылган жок. Мындан туура 2 жыл мурда инспекторлор ушул эле оорукананын дарыгерин спирт ичимдигин ичип алып, айдап жүргөн жеринен кармап келсе да, таптаза кылып жыйынтык чыгарып койгон адис. Бул жолкусунда же башкы нарколог жаш адис болгондонбу, же кезектеги келген айдоочу анын таанышы эмес болгондуктанбы, организмде алкоголь бар деген тыянак чыгарып берди. Диагноз siz kol boğdunuz. Makulsuz da. Sen makul emezsiz be rezultat menен. Makulum da. Gördünüz öz gözünüz Gördüm. menен. Kol boğup koyuңuz be. Büt bardı biz süreşkünde ya. Ооба болду байке. Точно. Ne süleşkende? Мен менен сүйлөштүңүз байке. Мен Söz. А булар бизге ичкен ичпеген Biz анықтап берет. sizlerge тиешеси жок. Biz өзүбүздүн жумушубузду аткарабыз. Буларга Текшердик. Мынтип спирт ичимдигин ичип алган айдоочу менен алышкыча экинчи экипаж буга чейин баш бербей жаткан айдоочунун унаасындагы айып короого алып келип камаптыр. Айтымдарында мышык чычкан ойноткусу келген жаш балдар эвакуатор келгиче ачкычын тапшырып беришкен. Алдыда жол эрежелерине арналган чакан видеороликти сунуштайбыз. Бишкек шаары боюнча азыр эң көйгөйлүү маселе бул жол тыгындарын азайтуу маселеси болуп атат. Жол көзөмөлдөө бөлүмү тарабынан биз шаардын көп жерлерин изилдеп чыгып, ушу Акунбаева көчөсүнүн менен Курманжанатка көчөсүнүн кезилишине эл аралык стандарттагы жаңы жол эрежесин кирдик. Бул ыкмада ар бир айлампага келген айдоочу айлампанын кире беришинде жол бер деген белги турат. Айлампанын кире беришине кирип токтойт дагы ичиндеги жүргөн транспорт каражаттарын кой берет. Ал эми айлампанын ичиндеги жүргөн транспорт каражаттары бул негизги жол деп саналат. Бул жаңы киргизилип жаткан эреже боюнча айлампа жол. Айлампанын ичине кирген унаа негизги болуп эсептелет. Айлампага кире элек автотранспорт экинчи даражадагы унаа болуп саналат. Андан тышкары, айлампага киргенден кийин оң тарап эмес, сол тарап негизги болуп калат. Буга кошумча, айлампага кирип жатканда же чыгып жатканда жөө жүргүнчүнү өткөрүү шарт. Бул унаа айлампага кирердин алдында солго бурулам деп, сол жарыгын жандырды. Бул туура эмес. Себеби, аталган унаа кайсыл көчөдөн бурулуп кетери белгисиз бойдон калды. Ал эми бул учурда унаа айлампага кирип жатып эч бир жарыкты иштеткен жок. Бул туура. Себеби, ал айлампага кирип жатканы бардык айдоочуларга белгилүү. Эгерде айлампадан чыгам десе, алдын ала оң чырагын жандырып, айдоочуларга ушул кесилиштен чыгаарын тастыктап чыгып кетет. Бишкек шаары боюнча азыр чоң-чоң көчөлөрдүн кезилишине жаңы 4 фазалуу жол чырагы орнотулган. Каяка орнотулган болсо, ал көчөлөрдө чындыгында тыгын азайып калды. Бирок ошого карабастан кээ бир биздин айдоочулар жол чырагына карабастан бири-бирин торуп, жана ошондой эле экинчи катарга чыгып, жол эрежесин сактабастыктан кээ бир көйгөйлөр жол тыгынын түзүп атышат. Мындай кесилиштерде жолдун борбордук бөлүгүн табуу керек.
Көпчүлүк айдоочулар солго буруу ыкмада туура эмес бурулуп келишет. Мына бул учурда жол эрежеси бузулду. Жолдун кесилишинин борбору айдоочунун сол жагында болуп жатат. Башкача айтканда туура эрежени көрсөтө турган болсок, айдоочу мындай кесилиштен бурулуп жатканда борбордук бөлүк айдоочунун оң жагында болушу керек. Маңдайындагы каршы бурулуп жаткан унаа оң тарабында калып, бири-биринин жолун тоспой, жол тыгындарын жаратпайт. Эгерде борбордук бөлүк сол жакта болуп калса, анда автоунаа жогорку видеодо көргөндөй унаалар бири-биринин жолун тороп калышат. Кезек издөө салабыз рубрикасында. Ленин райондук ички иштер башкармалыгы 2004 жылы туулган Кайрат Өмүркуловго издөө салат. Жашы жетелек жаран 2019 жылдын 5 август күнү болжол менен эртең мененки саат 6:00 чамасында үйдөн чыгып кеткен бойдон дайынсыз. Өзгөчө белгилери: бою 160-165 см, чачы кара, арык чырай келет. Кайрат Өмүркуловду көрүп билгендери болсо, Ленин райондук ички иштер башкармалыгына 0312 35 2605 0553 10 24 65 номерларына, жапасы Өмүркулова Дамира Жыргалбековнага 0700 76 68 60 жана 0771 50 46 38 номерлары аркылуу байланышка чыгууңуздарды өтүнөбүз. Сокулук райондук ички иштер башкармалыгы 1939 жылы туулган Зайцева Вера Ильинчинаны издөөгө алат. Шопоков шаарынын тургуну 2019 жылдын 10 августунда үйүнөн чыгып кеткен бойдон дайынсыз. Өзгөчө белгилери: бою 155-160 см, чачын ак баскан, узун, дене түзүлүшү арык чырай. Зайцева Вера Ильинчинаны көрүп билгендер болсо, Сокулук райондук ички иштер башкармалыгынын 0312 60 75 67 же 0558 86 1486 номерлары аркылуу байланышка чыгууңуздарды өтүнөбүз. Эскерте кетсем, ушул сыяктуу окуяларга жана башка мыйзам бузуу фактыларына күбө болсоңуздар, анда төмөндөгү номерге чалып же WhatsApp аркылуу баардык фото, видео материалдарыңыздарды жөнөтсөңүздөр болот. Көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.